Duşembe, şeyşembe, şarşembe, beyşembe, cuma, işembe, jekşembe. Kayaktan geldi. Biz kızıkpayız. Kalendar çıkarabız, balca aytып жазып koyabız. Бұл фарс тіліндегі сөздер. Бұл шамба дегенден башталғанда, шамба деп алар 6-чы күндө айтат. Анан шамбадан кийинки биринчи күндү як деген бир деген сөз, як шамба деген шамбадан кийинки биринчи күн деген сөз. Як шамба. Ду деген эки, душамба деген шамбадан кийинки экинчи күн. Ушинтип экинчи, үчүнчү, төртүнчү күн деп келип, анан эмнегедир бешинчи күнгө келгенде жума деп араб сөзүн алыштыр да. Биздин тилибиз жок болсо бир жөн. Сүйлөй албай жүргөн дудук болсок бир жөн, жаңы тил үйрөнүп атсак бир жөн. Ушу байыркы элбиз деп капкачантан бери келатып, анан ушу күндөрдү кийин ушу фарс тилинен алып алганыбыздын өзү уят нерсе да. Кыргыз деген улуу эл десек, өзүнүн тилинде бул жуманын күндөрүн аташ керек. Эми өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Ким айтат ушу сейрек эле бирөөлөр айтпаса, ушу жума күнү жолугалык, же болбосо жекшемби күнү саат 5-те кел деп. Жок, биз биринчи күнү жолугал дейбиз. Мына ушул конференцияга чакырганда дагы мына экинчи күн, биринчи күн деп эле жөнөкөй эле айтылды. Өзүбүз айтканда биринчи күн, үчүнчү күн, бешинчи күн деп айтабыз дагы, анан календар чыгарсак эле дүйшөмбү, шейшемби. Улуттук ар намыска байланган нерсе да бул. Биз өзүбүз тебелеп атканыбызды байкабай атабыз. Мына аяттарын карап көргүлө. Ушул эле Григориан календарынын алдында намаз окуп отурабыз азыр. Бирок январь деген кимдин атынан коюлган? Бул Янус деген кишинин атынан коюлган. Февралда месяц очищения дейт. Февралда ким каяка барып тазаланат? Жердин баары тоңуп атканда. Март, апрель, май, июнь болсо Юния деген баатырдын атынан, июль болсо Юлий Цезардын атынан коюлган, август болсо Августос деген королдун атынан коюлган. Анан баарынан кызык нерсе бар ушул жерде. Биз гректердин ошо кудайлары менен баатырлардын алдында намаз окуп отурабыз ушул күнгө чейин. Намысыбызга келбейлиби? Мына сентябрь деген септембер да? Сеп деген 7 деген сөз. Музыкада деле мына септима, ноно, децима деп кетет. 7, 8, 9 деп турат. Сентябрь 7 деп турат. Бул 7-чи ай деген сөз да. Эми карап көргүлө, 7-чи ай болуш үчүн жыл кайерден башталыш керек? Марттан башталып атат. Демек, булардын календарында дагы жартылай гректердин кудайлары менен баатырлары жарымы болсо биздин илгерки календардан алган 7-чи, 8-чи, 9-чу ай болуп атат. Буга бир көңүл бурсаңыздар болот да. Эми жума күндөрү. Жанагынтип шамба болуп кетти, фарс тилинде кетти. Кыргыз 1-чи, 2-чи, 3-чү күн деп эле айтат, ушуга өтпөйдү. Мен айтайын деп келген кыска сөзүм ушул эле. Себеби өзүңдүн тилиңде турса,